Ичөткөк диарея эл арасында эң көп кезиккен илдеттердин бири. Дал ушул оорунун алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ооруну туура дарылоо ыкмалары бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул тема боюнча түз эфир учурунда эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 072 22 код аркылуу 72155 жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын адис келген. Мен сиздерге тааныштырсам. Рахат Надирбекова Ош областараралык балдардын клиникалык ооруканасынын ашказан жана жугуштуу оорулар дарыгери жана медицина илимдеринин кандидаты. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач дал ушул илдет жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Курч ичөткөк оорусу бул дүйнөдө көп кездешүүчү курч респиратордук вирустук инфекциялардан кийинки эле орунда турган оору болуп эсептелинет. Бул ооруда биринчиден бул жугуштуу оору болуп эсептелинет жана интоксикация симптомдору. Бул деген температура көтөрүлүшү мүмкүн, шалдырап, бошошуп, аппетити жоголуп жана ошондой эле ич өтүү менен коштолуучу оору болуп эсептелинет. Жакшы. Биз байкагандай, мисалы, башка оорулардан, башка жугуштуу оорулардан дагы ич өтүшү мүмкүн да. Ошолордун айырмачылыгын кантип айырмаласак болот? Чындыгында эле ушул ич өткөк же болбосо диарея оорусуна кабылыптыр деп балам. Ич өткөк оорулар бул өзү өтө чоң бир группа болуп эсептелинет. ОКИ деген булардын түрлөрү бар. Секретордук диарея бар, анан кийин инвазивдүү диарея деп бөлүнөт. Секретордук диареяда бул ичи суу болуп эле өтөт да. Буларга кайсылар кирет? Булар вирустук диареялар кирет, аденовирусный инфекция, ротавирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, коронавирусный инфекция дегенде дагы ич өткүп, как вирусный диарея катары өтөт. Анан кийин инвазивдүү деген түрү бар. Бул инвазивдүү дегенде бул кишечныйдын бул дизентерия оорусу, мисалы сальмонеллез оорусу, ерсиниоз деп аябай түрлөрү көп да. Бул кишечный инфекция деген өтө чоң тема болуп эсептелинет. Вот ушинтип эки группага бөлөбүз. Анан кийин если вот секретордук болгондо бул ичи суу болуп өтөт дагы. Бул жерде булардын айырмасы ошол эле ич өтө, температура чыгат, симптомдору окшош эле болот. А бирок мына лечениясына келгенде дарылоосу айырмаланат да. Секретордук инфекцияда, диареяда биз антибиотиктерди бербейбиз да. Инвазивдик ич өткөндөрдө сөзсүз антибиотик берилет. Ошосу менен гана айырмаланат да. Адам баласы эмне себептен ушул ич өткөккө кабылып калышы мүмкүн? Көбүнесе анан эл арасында айтат, ошол балдар көп кезигет да. Бул ич өткөк оорусу менен бул дүйнө жүзүндө жылына 600 миңден 1,5 миллионго чейин адамдар каза болот да, ушул кишечный инфекциянын айынан. Алардын 3-төн 2-син жаш балдар түзөт. Өтө көп кездешет. Анан кийин бунун кимден жугат? Бул оорулуу адамдан жугат жана ошол возбудительдин носители болушу мүмкүн да. Сыртынан адам оорубайт, бирок башкаларга жуктуруп коюшу мүмкүн. Ошонусу эпидемиологиялык жактан дагы кичине коркунучтуураак болуп эсептелинет, баягы носитель деп койгондорубуз. Ооруп аткан адамда симптомдору болгон үчүн ал врачка кайрылат дагы лечение алганга аракет кылат да. Вот носительдер болсо, мисалы айрыкча мына жаш балдар коллективде иштегендер, воспитатель, садиктерде иштеп, мектептин столовойунда иштегендер, любой эле кафе эмелерде иштегендер, тамак аш менен иштегендер, баягы торт, тамак ашты жасаган ишканаларда иштегендер үчүн ушу носитель деген кичине
коркунучтуу болуп эсептелинет да. Ошон үчүн тамак ашка ишке алардын астында ошолор сеске анализ тапшырып туруп, анан кийин ишке алынат да аларчы. Ушундай. Жакшы. Негизинен бул ичеткөк оорусуна кабылгандар статистикалык маалыматты карап турган болсок, жай мезгилинде көп болот деп айтылыптыр да. Анан бирок жылдын 4 мезгилинде эле кездешет. Бул убакытта аябай көп кездешет экен да. Мунун себептерин билебиз, ошон сиз дагы айтып өтсөңүз. Ооба, туура айтасыз. Бул өзү кишечный инфекция жыл бою эле кездеше турган оору, бирок эң көп эмеси кездешкени ушу жай айына туура келет да. Эмне үчүн жай айында көп ооруйт? Себеби аба ырайы өтө ысык болгон үчүн баягы тамактар тез бузулат да, күндүн эмесинде температурасы ысык болгон үчүн микробтор тез көбөйөт дагы, бат көбөйүп, анан кийин тезирээк тамактар бузулуп, ал дагы кишечный инфекцияга алып келет. Ошо температура таасир этет. Анан кийин экинчиден жай мезгилинде көбүнчө мына суу бассейндерге барышат балдар. Ал жерде дагы сууга түшүп, баягы кир сууну жутуп алганда ал жерде жуктурушат. Жайында ушундай эмеси эпидемиологиялык жактан дагы диарея оорусу өтө көбөйөт. Көп кайрылышат аябай. Ошон үчүн биз ушу жайда түшүндүрүү иштерин врачтар жүргүзөбүз да. Кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздер? Түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө, мисалы биз стационарда иштегендер бала жакшы болгондон кийин сөзсүз түрдө рекомендация беребиз. Чтобы кишечный инфекция болбош үчүн кандай эмнелерди кыласыз, ошолорду түшүндүрүп беребиз. Анан жерде мына участковый врачтар иштешет, санитарно-просветительный работаларды өткөрүшөт ата-энелер менен. Анан кийин мынантип телевиденияларга чыгабыз, аларда массовый информация эмелерден айтып, ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кандай учурда кандай кылыш керек, канткенде алдын алса болот, ушундайларды айтабыз да. Быйылкы жылы абал кандай? Быйылкы жылы эми азыр мына ситуацияга жараша кишечный инфекция деген азырынча кичине азыраак эле кездешип атат, өтө мурдагыдай жылдагыдай көп эмес. Азыр көп эле ата-энелер карантинде отуруп, үйүндө балдарын жакшы караган үчүнбү, багындай көп кездеше турган эмеге жете элекпиз да, инфекция. Бул убакта аябай больницалар толуп, месталар болбой калчу да. Быйыл кичине азыраак, бирок азыр деле кайрылып атышат. Жакшы, бүгүнкү күндө бышыкчылыктын убагы десем болот да. Азыркы учурда дүкөндөрдө же болбосо базарларга барба жашылча жер жемиштер, мөмө жемиштери акырында бышып келатат десем болот да. Мисалы ушул мөмө жемиштер, жер жемиштерге мисалы химикаттарды көп кошуу дагы ушул ич өткөккө алып келиши мүмкүнбү деген дагы суроо жаралат. Жакшы суроо экен. Бул химикаттарды өтө ашыкча колдонгондо, аларды если жаш балдар любой эле адам жеген учурда отравление болушу мүмкүн да. Отравление бул ошол кишечный инфекциянын эле кишечный инфекциядай болуп эле өтөт да, кусуп, ич өтүп. Ошон үчүн химикаттар отравление кылышы мүмкүн. Мына ушул биз сөз кылып жаткан ич өткөк оорусуна биз мисалы санитардык нормаларды, санитардык өздүк гигиенаны жакшы билбегенден уламбы, же болбосо ушул тамак аштарды жууп жегенди билбегенден уламбы, кандай түшүндүрсөм болот? Ушундан улам биз көп кабылабызбы деген суроого жаралат да. Биз кантип эл арасынын калың катмарына ушундай жеткиришибиз керек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Ушу жай мезгилинде ушу мөмө жемиш, жер жемиштер бышыкчылык убакта ар бир биринчи баягы клубника чыгат. Клубникадан кийин ич өтүп келишет. Анан кийин черешня чыгат, аны жеп ич өтүп, ошондой дарбыз, коон деп ушундай ар бир мөмө жемиш бышыкканда ошол менен эмелер келет да, ич өткөк менен келип кайрылышат. Буларды алдын алыш үчүн ушу мөмө жемишти жаш балдарга берерде, вообще эле чоң адамдар деле жээрде сөзсүз баягы крандын суусуна жууп таза, анан ошону кайнак суу менен бир сыйра чайкап анан кийин бериш керек да.
Ошондо коопсуз болот, Кайнак суу менен да чайкаш керек ошондо. Жууп, анан кийин кайнак суу менен сөзсүз чайкаш керек. Анан мөмө жемишти эле эмес, башка мисалы баягы тамактар даяр болгондон кийин биз зелень кошобуз го, укроп, петрушка, көк чөптөр. Көк чөптөрдү дагы сөзсүз түрдө жууп туруп, аны дагы кайнак суу менен сөзсүз чайкап бериш керек да. Ошондо анан кийин баягы гельминттер, кишечный палочкалар өлөт дагы, анан кийин ошол коопсуз болот да колдонгонго. Анан колду жуу эрежесин дагы сөзсүз түрдө ажатканага барганда самындап жууп, сөзсүз өздүк гигиенаны эң биринчи азыр биздин элдер өздүк гигиенага аябай жакшы эле үйрөнүп калдык окшойт. Мына карантин деп биринчи ошол тамак жердин астында, жаш балага тамак берердин астында, туалеттен чыкканда сөзсүз түрдө колду самындап жууш керек. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Менин ичим өтүп кетет, сүт ичкенде эле бат-баттан өтөт. Бул эмне деген суроо калтырыптыр. Бул чоң эле көрүүчүбүз окшойт. Эми бул мындай да, сүттү кээ бирки организм сүттү эме албайт да, непереносимость деп коет. Ошону кабыл алышы начар болот. Ошон үчүн Ал табиятынан ошондой болобу? Табиятынан ошондой болушу да мүмкүн. Же организмде кандай бузулуу? Анан кийин организм мына возраст өткөн сайын сүттү организм жакшы сиңире албай калат да. Ошон үчүн биз кары адамдарга сүт ичпе деп рекомендация беребиз да. Лучше кисломолочный деп коебуз. Кисломолочныйлар жакшы. Ичти кээ бирки организмдер табиятынан непереносимость кабыл алышы жакшы эмес болуп калат да. Ошондой учурлар кездешет. Саламатсыздарбы? Менин кызым 3 жашта. Ичи өтпөйт дейт. Кээде эле ушул ичи өтүп кетет дейт. Анан кайра эле жакшы болуп калат дейт. Бул эмнеден болушу мүмкүн деген суроону калтырыптыр да. Эми тамак жегенде эле ичи өтүп кетсе, сиз жок, жакшы эле жүрөт экен. Кээде ошол ичи өтүп калат экен да. Бул жыл бою эле ошондой экен. Ошо ферментопатия деп коет. Кээ бирки ферменттер жетишпей калат да. Анан кийин өт жакшы иштебей калат. Вот ошол учурларда дагы киши тамак жесе эле ичи өтүп, ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн анализдерди тапшырып, аны аныктаса болот, диагноз койсо болот. Жакшы, маегибизге бир аздан соң кайрылып келебиз. Азыр болсо видео материалга кезек берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Жайында аба ысык болгондуктан тамакка болгон табит жоголуп, азыктануунун тартиби бузулат. Ал эми толук эмес же мезгилсиз тамактануу денедеги энергиянын тең салмактуулугуна терс таасир этип, алсыздыкка себеп болушу мүмкүн. Күн ысыкта кандай тамактануу керек? Диетологдордун кеңеши боюнча туура тамактануунун эң башкы эрежеси бул эртең мененки тамактануу. Эртең менен тамактанган адамдын маанайы көтөрүңкү болуп, энергиясы кечке чейин сакталат. Таңерте тамакка табитиңиз тартпаса, жок дегенде мөмө жемиш жеп, сүт ичип алууңуз керек. Жайында денедеги суунун көлөмү тез азайгандыктан тез суусай баштайбыз. Тергөө үчүн таттуу суусундуктарга караганда суу ичкен туура. Куурулган тамактардан жана тез татымдардан оолагыраак болгон жакшы. Тамактарда жер-жемиштерди көбүрөөк колдонуу керек. Ошондой эле күн сайын салат жегенди унутпоо зарыл. Сүт жана айранды күнүмдүк азыктардын тизмесине киргизген туура. Тамак аштан ууланып калбоо үчүн тазалыкка жана азык-түлүктөрдүн туура сакталышына өзгөчө көңүл буруу абзел. Ортоктош болуп жатасыздар, ырдактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз ич өткөк оорусу жөнүндө маектешип жаткан кербезбиз. Эгерде суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондору 032 22 код аркылуу 7-21-55 жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Маегибизге кайрылып келсек, бизге телекөрүүчүбүздөн суроо келген. Саламатсыздарбы? Мен муздак бирдеме иче турган болсом дейт, ичим өтөт дейт. Анан ошол эле учурда ичиме жел толгондой болуп, ушундай көбүп чыгат дейт да. Эмне кылышым керек? Кандай кеңеш бересиз дейт? Жакшы суроо экен.
Сиз сөзсүз түрдө УЗИден өтүп коюңуз, өттү текшерип коюш керек. Ички органдар булар бири-бири менен аябай байланышкан болот да. Мына ичеги карын, уйку бези, өт, боор дегендей баардыгы жакын-жакын жайгашкан да. Ошон үчүн ашказан бир эмесинде эле, мисалы ашказанда оору болсо, ага жанындагы боор реакция бериши мүмкүн, уйку бези реакция берет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө обследование кылып, УЗИден өтүп, анализдер бар. Анализдерден өтүп коюшуңуз керек экен. Врачыңызга кайрылыңыз. Жакшы. Саламатсыздарбы? Кичинекей бала дейт, бир күндө канча жолу заңдаганын барыш керек дейт. Анан кандай учурда ушул ич өткөк оорусунан кабылды деп түшүнсөк болот дейт. Жаңы төрөлгөн балдарда бир күндө 4-5 жолу ичи келиши мүмкүн. Ичи келген это нормальный, бул ошондой келиш керек. Бала чоңойгон сайын ичи азайып, мисалы 1 жашка барганда бала 1-2 жолу ичи келет күнүнө. Улуу зарасы. Анан чоңойгондо дагы күнүгө 1 жолу регулярно келип туруш керек да. Анан если 2 күндө, 3 күндө бир келип, же бир күндө 4-5 жолу келген 1 жаштан жогорку балдарга ал уже текшерилгенге эме түзөт да. Саламатсыздарбы? Мен 23 жаштамын, жумушум отуруп иштеймин дейт. Анан ичим ушул жел толуп, көөгөндө боло берет дейт да. Эмне кылсам болот? Кээ бирөөлөр айтат дейт, бул сууктан болду деп айтышат дейт. Туура, если иштеген жериңиз баягы сквозняк болуп, шамал өтүп калышы деле мүмкүн. Бирок организмде мына эң керектүү бул өт болуп эсептелинет да. Өт деген бул боордун ичинде жайгашкандагы, ошо боордун ичинде пайда болот дагы өт 12 ичегиге куюп турат. Ошо 12 ичеге өт убагында куйбай калышы мүмкүн, бир себептер болуп. Ошол убакта тамагы сиңбей, адам кыйналат. Уйку безинин эме ферменттери өт ошол жакка түшүп, 12 ичегиде анан кийин тамакты эме переваривать этип ошол жерде башталат да. Ошол бузулганда анан ушундай ичи көбүп, ушундай симптомдор болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө буну мындай жөн эле суу өтүп калды, жел туруп калды дебестен текшерилиш керек да. Кийинки суроо мындай деген суроо келиптир. Тескерисин айтыптыр. Мен ичим такыр өтпөйт дейт. Анан баягы ич өткөрө турган дарыларды ичсем дагы өтпөйт. Анан жашылча жемиштерди дейт, атайын жуубай жеймин дейт. Ошондо дагы өтпөйт дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтып. Эми ичиңизди өткөрүштүн кереги жок. Если күнүгө бир жолу ич катат окшойт. Ичи катат окшойт, видимо. Канча күндө катат, ошону эме кылып туруп, если кээ биркилердин ичи бир жума 10 күнгө чейин катып жүрө берет, даже жаш балдар келет бизге 10 күндө бир келет деп, вот ошол эмеде бул оору да, бул уже оору хронический колит деп коебуз. Же туаса ошентип төрөлүп калат балдар, долихосигма деп коет. Ошон үчүн буларды сөзсүз обследованиеден өткөрүш керек. Анан чоң адамдар деле көбүнчө мына аялдар төрөттөн кийин запор болуп кыйналышат. Бул запор деген бул ич катуу, аябай ич катуу, анан кийин бул эмеде бул организм ууланып калат да, өзүнүн заңына өзү ууланып калат. Ошон үчүн бул запор менен страдать эткен адамдар дагы анализдерди тапшырып, ошонун запорду лечение кылса болот. Врачка кайрылыш керек, гастроэнтерологко. Жакшы, дарылоо жөнүндө сүйлөшсөк, мына ушул ич өткөк оорусуну кантип туура дарыласа болот? Мисалы, биз кичинекейибизде башкача дарылайт эле, бүгүнкү күндө башкача дарылайсыздар, ошол боюнча айтып берсеңиз. Ич өткөк оорусун дарылоонун баягы башында айтып кетпедимби, секретордук түрү бар жана инвазивдүү түрү бар деп. Секретордук түрдө ичи суу болуп өткөн учурда секреторный диареяда антибиотиктерди колдонбойбуз да. Инвазивдүүдө сөзсүз антибиотиксиз жакшы болбойт. Антибиотик сөзсүз керек. Анан жаш балдардын организми 75%-тен көбү эмеден турат да, суудан турат. Анан балдар кусканда, ич өткөндө эле бат эле обезвоживание болуп кургап калышат да.
ошо кургап калууну алдын алуу керек. Жаш балдардын ич өткөгүнүн айырмасы эң биринчи ушул жаш балдардын тез кургап калуусунда. Организмде суу азайып кетет, э? Суу азайып кургап калат. Обезвоживаниянын 3 түрү бар. Жок, обезвоживание жок, анан умеренный, анан тяжелый деп 3кө бөлөбүз да. Ошого карап туруп, анан кийин лечение кылабыз. Мисалы, обезвоживание жок учурда, если жаш баланын ичи өтүп аткан болсо, 2 жашка чейинки балага ар ичи өткөн сайын 50-100 мл регидрон ичириш керек. Суу, регидрон, любой эмени жидкость ичириш керек. Умеренный болгондо, анда уже ушул мисалы бала 10 килограмм масса эме болсо, вес детсе, ошону 75ке көйүп туруп, 750 мл 4 сааттын ичинде бир чай кашык менен ар 1-2 минутада берип, ошентип обезвоживанияны кылдырбай ошодон чыгарып кетебиз да. Тяжелый болгондо сөзсүз түрдө анда стационарга кайрылыш керек. Уже тяжелыйды биз көбүнчө реанимацияда лечение кылабыз. Регидронду кандай даярдайт? Анан жогоруда айттыңызда кашык менен берип туруш керек, э? Регидронду даярдоонун да өзүнүн туура эмеси бар, ыкмасы бар. Регидрон бир порошок түрүндө болот. Ошол порошокту полный эмесин баягы пакетке түшүрүп туруп, кайчы менен кыркканда, ошо кайчы кыркылган жакта 1-2 баягы грануласы да калбаш керек да. Полный грануласы өзүндө калыш керек. Баягы порошокту кастрюляга эметебиз, салабыз. 1 литр сууну кайнатып, аны муздатып, ошол регидронду кастрюляга салып туруп, анан анын үстүнө сууну куюп, кашык менен абдан аралаштырып, толук эригиче аралаштырабыз дагы, анан ошону чай кашык менен беребиз. Чай кашыктан если бала дары деп эме кыла турган болсо, ичпей турган болсо, шприц менен берсе болот. Өтө кичинекей балдар болсо, пипетка менен тамчылатса болот. Анан кийин өзү жаш балдарды биз баягы сууну ичир дегенде эле мындай 1 кружка сууну апалары ичирип коет дагы, аны кусуп коет дагы, кайра кусканы көбөйүп, бала кайра кургап калуу коркунучу туулат. Ошон үчүн чай кашык менен аз-аздан, мисалы 1 чай кашык берип туруп, 1-2 минутта күтүп турасыздар да. 1-2 минутта өтүш керек. Анан кийин кайра 1 чай кашык беребиз. То есть баягы кеткен сууну 5 мл-ден кичинеден анан кийин толукташ керек. Ашказанга кирген эме 5 мл суу сиңип бүткөндөн кийин 1-2 минутадан кийин анан кийинки чай кашык кириш керек да. Ошентип аз-аздан туура суу берсеңиздер, бала кургап калбайт, тез жакшы болот. Демек, көрүп эле жүрөбүз негизинен жашоодо бөтөлкөсүнө куюп, упчу менен берип койгонубуз бул туура эмес экен да. Ошол туура эмес. Ошо упчу менен берип койгондо бутылка менен. Бутылканы баягы суу сап турган бала бардыгын ичип алат дагы, анан кайра ошол боюнча эле кайра кусуп коет да. Ошондой болбош үчүн бутылка эмес, кашык менен, шприц менен 5 мл-ден кичинеден ичирип туруш керек. Анан бул регидрондон, если кээ бирки балдар бар, регидрон таптакыр жакпайт да, дамычы. Жакпай регидронду ичпей койсо, аларга обычный эле кайнак сууну муздатып, кайнак суу берсек болот. Рисовый отвар деп коебуз, күрүчтү кайнатып туруп, сууга кайнатып, кичине дамына келиш үчүн туз кошуп, ошону да берсеңиздер, кээ бирки балдар аны жакшы ичет. Баланын табитине карап туруп, анан кийин бериш керек да. Кээ биркилер регидрон ичкенде, кээ бирки балдарга наоборот ичи өткөнү көбөйүп, непереносимость деп коебуз. Регидрон жакпайт кээ бирки балдаргачы, регидрон иче албай коет. Андай балдарды кургап калбаш үчүн сөзсүз түрдө капельница коюш керек. Ушундай учурлар болуп калат. Анан кийин ич өткөктүн дагы бир эмеси, азыркы жаңы протокол деп атпайсызбы? Ошо жаңы протокол боюнча сөзсүз түрдө регидрон, ошол суу эмелерге цинк деген микроэлемент кошулат. Цинк деген бул организмге өтө керектүү микроэлемент. Ич өткөн учурда, кускан учурда цинк организмден бат чыгып кетет дагы. Баягы ошон үчүн цинк организм талап кылат да, ошон үчүн цинк беребиз. Мисалы 6 айга чейинки балдарга цинк 10 мг берилет бир жолу, бир күндө. Анан кийин 6 айдан жогорку чоң балдарга аларга 20 мг бир таблетка берилет. 10 күн, 14 күн берилет дагы. Бул ошол кишечниктин, ичеги карындын иммунитетин көтөрүүгө жардам берет.
сиңкти бир курс ичкенден кийин ошол бала 2-3 ай ич өткөк оорусу менен оорубай иммунитети көтөрүлүп жакшы болот. Ушул сиз айткан кеңештерди мисалы көрүүчүлөрүбүз азыр уктуу көрдү да. Анан үй шартында ушул сиз айткандай кылып биринчи башталыш этаптарында дарыласа болот, Болот. Мына нет обезвоживание кургап калуу пайда боло электе, анан кийин мына умеренный деп атпайбызбы, азыраак кургап калуунун өзүнүн симптомдору бар да. Аны участковый врачка барганда эле алар ошол эмени коюшат дагы. Анан умеренныйды көбүнчө эле үйүндө лечение кылышат. Анан если бала карайт да, если кусканы бар болсо, температурасы өтө жогору болуп түшпөй атса, анда алар стационарга направление жазып беришет. Тяжелый оор түрүн сөзсүз түрдө стационарга кайрылыш керек. Анан элдик медицинанын дагы илибиз чогуу алып жүрөт десем болот да. Ич өткөгө кабылганда мисалы анарды кайнатып берет, жогоруда айткандай күрүчтү кайнатып берет. Ошол эле учурда подорожник үй алдында өскөн бака жалбыракты дагы кайнатып беришет да. Бул канчалык деңгээлде жардам берет? Же убактылуу эле жардам берип, кийин кайра ооруп калышы мүмкүнбү? Ушул суроого жооп берсеңиз. Бул элдик медицинага мен эч кандай каршы эмесмин. Жакшы, мына ромашка деген бар, мисалы подорожник, карадуба дегендер бар. Булар багы противовоспалительный эффекттери бар да, ошон үчүн аларды берген эч кандай зыян алып келбейт. Өзүнүн мерасы менен жаш балдарга азыраак кылып, биз деле ромашкаларды ичир деп айтып кеңеш беребиз. Бирок мына инфекция, именно мына дизентерия, сальмонеллез, yersinioз дегендер инфекция түшүп калган учурда булар эч кандай жардам бербейт. Бул учурда сөзсүз түрдө антибиотиктер колдонулат да. Ошон үчүн мына ич өткөктүн 2 түрү бар деп едик. Түрүн аныкташ керек экен, Ошону аныкташ керек да, түрүн аныкташ керек. Аны врач аныктайт. Если үй шартында ичи мындай өтүп, анан температура жок болсо, бала 1-2 жолу кусуп, кайра көңүлү ачылып, тамак жеши жакшы болуп, суу ичүүсү жакшы болсо, анда үй шартында карасаңыздар болот. Анда мына ригидрон берип эле эң биринчи суу ичирип, өз убагында эме кылып турсаңыздар жакшы болуп кетет. Анан биз коркунучтуу белгилер деп коебуз. Ушу коркунучтуу белгилер пайда болгондо сөзсүз врачка барышыңыздар керек, поликлиникага кайрылышыңыздар керек. Бул кайсы белгилер, ошолорду айтып кетейин. Бул ич өтүп, баягы кан аралашып кетсе, өтө илешкек, патологический приместер деп коет. Вот ошолор аябай көп болсо, анан кийин температура 38,5-39 болуп түшпөй койсо, бала судорог болуп калса, өтө беспокойный болуп же тескерисинче баягы тамак ичпей, көңүлү эч нерсеге жок болуп жатып алса, вот ушул учурларда сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылганыңыздар жакшы болот. Саламатсыздарбы? Мен кызым 1 айлык дейт, анан ичи көөт дейт. Анан дарыгер болсо укропту кайнатып бер деп айтты дейт. Сиз эмне деп кеңеш берет элеңиз деген суроону калтырды да. 1 айлык балдардын бул кишечный флора деп коебуз, ошонусу жакшы калыптана элек да. Ошон үчүн 1 айлык балдарда бул проблема болот. Дисбиоз деп коебуз. Бул проблема физиологический, бул эч кандай патология, оору болуп эсептелинбейт да. Бул жерде туура дарыгериңиз туура кеңеш бериптир. Укропный суу беребиз. Укропный сууну аптекада да даярдап сатышат. Ошону ичирсеңиз болот. Эспумизан, боботик деген газды чыгаргандар эме кылат да, жардам берет. Ошон үчүн 1 айлык бала болсо, мен сизге кеңеш берет элем, туура эмизиңиз депчи. Баланы туура эмизген учурда баланын ичи көппөйт да. Көбүнчө бул баягы эмизип атканда бала воздухту жутуп алат, абанычы. Абаны жутуп алат. Ошон үчүн баягы эмизгенде үрптү толук оозуна салып, көбүнчө бул менен баягы биринчи баласы, биринчи төрөп, биринчи эме кылгандар жаш келиндер ошондой билбей көбүнчө воздухту эмизип, туура эмес эмизип, анан үрпүн баягы трещина эме кылып ушундай кылышат да. Ошон үчүн туура эмизүү керек. Баланын ичин массаж кылып туруш керек. Мына сааттын жебеси аркылуу мындай массаж жасап, анан кийин ичине жаткырып, ошентип турсаңыз, бул убактынча өтүп кете турган
процесс да. Жакшы, анан мына ушул ич өткөккө кабылганда үйдө дарылай берсек болот деп айтып калыңыз да. Ошол дарылап жатып биз дагы кандай кам көрүшүбүз керек балага? Кандай азык түлүктөрдү бергенибиз дурус, кандайларды убактылуу бербей койгонубуз жакшы? Ушул боюнча айтсаңыз. Жакшы. Бул жаш балдарга мисалы 6 айга чейин только эненин сүтүн гана бериш керек. Башка эч нерсе кошпош керек. 6 айга чейин только исключительно грудное вскармливание. 6 айдан кийин анан кийин прикорм кошумча тамактарды башташ керек. Прикормду кошкондо эң биринчи прикорм бул овощное пюре болушу мүмкүн, багы жер жемиштерден жасалган пюрелер эзип беребиз. Анан кийин молочный сүт азыктары, кашалар кошулат. Анан кийин 8 айдан баштап эт кошулат, кийин творог кошулат, яичный желток кошулат. Вот ошентип аз-аздан кошобуз да. Анан кийин мына кээ биркиде 2 ай, 3 айын эле сүтүм аз болуп атат деп, анан кийин кошумча тамактарды кошуп алышат. Бул туура эмес. Эненин сүтү бул ошонун ичинде бар жок бар да, ошо эненин сүтүндөчү бүт азыктар бар, витаминдер, микроэлементтер жетиштүү болот. Ошон үчүн 6 айга чейин эч кандай кошумча тамак кошпой койгон туура болот. Анан чоң балдардын ичип өтүп аткан учурда убактынча биз жер жемиштерди токтотуп турабыз. Кичине баягы кайнатылган, дымдалган тамактарды жеп туруш керек. Кичине майдаланган, багындай термически обработанный эмелерди, тамактарды, жумшак тамактарды берип турабыз. Эч кандай кишечный инфекцияда мынандай диета деген деле жок. Ограничивать баланын табити тарткан тамактарды бере бериш керек. Майлуу тамактарды бербей турган жакшы. Майлуу тамактарды бербейбиз, эми кайнатылган, дымдалган тамактарды. Майлуу тамакты ичип өтүп аткан бала деле өзү жебейт андай майлуу тамактардычы. Саламатсыздарбы, менин балам 4 айлык дейт. Бир жумада бир жолу ичи келет дейт. Бирок жакшы эле тоет, эмне себептен деген суроону калтырыпты да. Ошо бир жумада бир жолу келген 4 айлык бала үчүн бул патология болуп эсептелинет да. Ошон үчүн обследованиега алып барыңыз больницага, врачыңызга кайрылыңыз. Жакшы, саламатсыздарбы, менин балам дейт, тамакты жакшы жебейт дейт. Ошол ичи дагы 1-2 күндө бир келет. Эмне кылышыбыз керек, кантип биз ошол табитин көтөрөбүз, өзү дагы арык деген суроону калтырыпты да. Канча айлык деп атат? Жок, айлык эмес, бул 1-2 жаш окшойт. 1-2 жаш чоңураак эле бала окшойт да. Чоң эле бала. Так, бул жерде диетасын баягы биздин балдар көбүнчө эле багы нан эле жей беришет дагы, нан жеген баланын ичи катып калат да. Ошон үчүн жер жемиштерди кошо бериш керек. Мына азыркы убакта мындай мезгилде ичи катыгандар азыраак кайрылышат да бизге. Себеби азыр жер жемиш бар, ошолорду берет. Жер жемишти жеп аткан баланын ичи көп катыбайт да. Анан диетаны биринчи коррекция кылыш керек да. Участковый врачыңызга кайрылсаңыз, ошонун диетасын кайсыларды индивидуальный, мисалы, эмнелерди азыр мен билбейм да, үйүндө эмнелерди көп жейт, эмнелерди жебейт, ошону карап туруп, анан кийин диетасын коррекция кылыш керек. Анан диетага да болбосо, анда уже кишечниктен хронический колит болуп калышы мүмкүн. Оору да, ал уже аны лечение кылыш керек. Бир жаштагы балдар үчүн айрыкча мындай, эгерде мындай белгилер болсо, бул кооптуу деп. Кооптуу болуп эсептелинет. Жаш балдардын ичи күнүнө 1-2 жолу сөзсүз уулу арасы келип туруш керек да. Анан кийин балдардын ичи катып, ичип өтүп аткан учурда кичинекей балдарды, айрыкча мына грудной балдарды весине көңүл буруш керек да. Ай сайын участковый врачка барышат да булар. Ай сайын таразага тартылат, ошондо прибавкасы кандай болуп атат. Кошуп атабы, ошол өзү норма бар да, баягы 600 кошуш керек, анан кийин 800, анан 800, 750 деген. Ошол граммдарды туура кошуп атабы, ичи канча жолу келет, уулу зарасы, кичи зарасы канча жолу келет, веси канчадан кошулуп атат. Вот ушуларды ай сайын барып текшерүүдөн өтүп турушуңуздар керек да. Биз эфирден чыгып канчалык айтпайлы, бирок көрүүчүлөр эл арасында көпчүлүгү, мисалы, үйдө өзүм билем, биздин ата бабаларыбыз, апаларыбыз ушинтип эле дарылап келген деп, анан үйдө дарылайт эмеспи. Бул учурда баланын организми үчүн эмне кооптуу болот? Үйдө туура айтасыз. Вот үйдө дарыланган ич өткөктө бизде ичи өтө баштаганда эле
Bunун ичи өтүп калыптыр дейт дагы, тетрасклин ичирип коюшат да көбүнчө. Анан Азыр Linux малышы ичирет, левамисетин ичирип коюшат. Вот Linux малыш деген бул пробиотик да, булчу. Бул мындай зыяны деле жок. Зыяны жок, Зыяны жок. Linux малышты ичип койсо, микрофлораны кичине өзүнө келтирет дагы, эч кандай зыяны жок. Анан бизде сразу эле баягы тетрасклин, левамисетин, вот ушундай антибиотиктерди берип берген. Ошол бала үчүн аябай коркунучтуу болуп эсептелинет. Мисалы тетрасклинди өзү 9 жаштан кийин гана беришибиз керек да. Если 9 жашка чыга элек балага ушундай күчтүү дарыларды берип койсок, антибиотиктерди, анда алардын сөөк системасы жакшы өрчүбөй калат, бузулат, тиштери капкара болуп, сөөктөрү дагы жакшы өспөй калат да. Ошондой коркунучтары бар. Демек, антибиотиктерди туура эмес колдонуу дагы бул организмди ууландырып салат десек болот, Туура. Жакшы, саламатсыздарбы? Менин балам 1,5 жашта дейт, ичи кээде өтүп дейт, кээде жакшы эле жүрө берет дейт да. Муну ич өткөк оорусу деп түшүнсөк болобу деген суроо калтырып туруп. Бул эми кээ бирде өтүп, эми баягы диета жеген тамагынан да, может кээ бирки тамак аштан болушу мүмкүн. Буну дагы аныкташ керек. Өзү негизи, если тамак ашы туура болсо, баланын ичи өтпөш керек. Катып да калбаш керек. Күнүгө регулярно 1-2 жолу келиш керек. Жогоруда айттыңыз, ич өткөк оорусуна кабылганда, мисалы, жашылча жер жемиштерден тыйып турганга туура келет кээде деп. Анан көкүрөк сүтү менен эмизип жаткан энелер дагы диета кармаш керекпи? Диета вакытынча диета кармап тур дейбиз. Ошол баласы ооруп аткан учурда энени да сөзсүз диета кармайсың деп айтабыз да. Диета кармаш керек, себеби сүт аркылуу өтөт, кичине таасир этет ал дагычы. Саламатсыздарбы? Баланы ич өткөккө кабылбаш үчүн дейт, анын иммунитетин кантип чыңасак болот, кантип алдын алсак болот бул ооруну деген суроону калтырыптыр. Азыр эле биздин катарга кошулган экен. Ич өткөктү алдын алуу үчүн мына айрыкча мына жай мезгилинде мөмө жемиштерди бергениңиздерде ошо жууңуздар дедим. Кайнак суу менен бир сыйра чакап туруп, анан кийин жаш балдарга бериңиздер. Анан туруп калган мөмө жемишти берип койгон дагы эме кылат, ич өткөрүшү мүмкүн, ар түрдүү инфекцияларга алып келиши мүмкүн. Колду таза жууп, тамак берердин астында, баланы тамактандырардын астында колду сөзсүз жууш керек, лишний гигиенаны кармаш керек. Анан кийин продуктыларды даярдаганда дагы туура даярдаш керек. Мисалы үйдө баягы чийки тамактар менен даяр тамактарды аралаштырбаш керек да. Мисалы эт тураган досканы башка кылып, анан берки даяр тамактарды иштеткенге досканы отдельно кылып экөөнү кошпош керек. Андан дагы ар түрдүү оорулар жугушу мүмкүн. Анан кийин мына сууну кайнатып ичиш керек, сүттү абдан кайнатып ичиш керек. Анан көчөдөн тамактарды албаш керек. Биздин эмеде базарда айрыкча көчөдө эле манты сатат, көчөдөн эле ошол ысыктын күнүндө пирожкилерди сатат. Ошол ысыктын күнүндө ошолор 2 сааттан кийин бузулат да, мына жай күнүндө. 2 саатка чейин турат, 2 сааттан кийин уже аларда микробтор, инфекциялар көбөйө баштайт. Ушундай эмелерди сакташ керек. Анан кийин ич өткөк оорусунан профилактика кылсаңыздар болот да. Саламатсыздарбы? Менин жашым 30да дейт. Мөмө жемиштерди жеген учурда эле дейт, ичим өтүп кетет дейт. Анан суук болгон учурда дароо ичим өтөт дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Эми бул жерде ар түрдүү баягы фермент деп коет, ферментопатиясы бар болушу мүмкүн. Мисалы мөмө жемиштерди жууп эме кылып жесеңиз, бир жолу уулануудан кийин ушундай болуп калдым дейт. Анда ошол кичине баягы жабыркап калган окшойт да, ЖКТ деген кичине жабыркап калган окшойт. Бир сыйра анализдерди текшерип, ферменттерге, эмелерге текшерип койсоңуз жакшы болот. Демек сакайтса болот экен, Жакшы, көптөн суроолор келди. Бул суроолорго эфирден сырткары жооп бересиз. Калган суроолорго. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Рахат Надирбекова, Ош областар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын ашказан жана жугуштуу оорулар дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты болду. Сизге рахмат айтабыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Ушул биздин келечегибиз болгон балдарды дарылап, эл үчүн кызмат кылып жүрө бериңиз. Ушун менен Билим жана Илим каналынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.